Саламатсыздар достор. Кино чөрүсүндө сонун жаңылык. Аяш 3 бөлүгү кыргыз элине тарап жатат. Бүгүн жабык көрсөттү. Азыр көрөлү кандай элдер, көрүүчүлөр кандай ойлорун айтат, кандай кино тасма болгонун баалап, анан чыгып силер менен дагы көрүшөбүз. Жүргүлө. Любой тасманын артында команда турат. Ошол команда менен тааныштырбасам акмак эле болуп калам тура. Ошондуктан силер болчалардын астында жалпы Аяш 3 тасмасынын командасы жаңаты кош келиңиздер бул жака. Болчалардын астында давайте больше поддержим люди. Бир-бирибизди колдоп турбасак ким колдойт турабы? Турабы? Жоқ, Катя, жөн. Турабы дейм. Быйыл озуң жабылабы жадаттың го сен. Уктаган ғой, жаңы эле турду ғой. Базар жок, ысыскөндөн. Бирок мындайга эмес, мындайга жакын ғой. Сүмөлөк, сен ой деп тыга берме. Казакча сөйлейм деп өтүп кетет деп турсуң да, өтпөйдү ол. Ой. Андай эмес ғой. Чё нервничаешь? Кто ты такой, что запрещает мне нервничать? Да ты чё? Ничего, а ты чё? А я ничего, а ты кто? Я никто, а ты кто? Я лучше салам алейкум. Валейкум ассалам. Как дела? Жигиттер, Кандайсыз? Маны кандай? Жакшы, сонун вроде бы сонун болду вроде. Бул Аяштын эң акыркы бөлүгү деп санасак болобу же дагы тартып? Ишене, что акыркы бөлүгү. Мында загадывать этпей коюңуз, прошлый раз үчүнчүсүн тартпайбыз деп туруп эле тартып салдык, ошон үчүн загадывать этпей коелу. Дагы эмне жаңылык эмне прода? Эмнени күтө алабыз, эмне качан болот? Биякты биринчи өткөрүп алалы, биз дем алып алалы. Казакстанда сиз родной экини тартып келиптирсиз, ошол жөнүндө кичине айтып кетсеңиз. Родной экини тартып келдик, Кудай буйрса ал февралдын 1-inde чыгат. Ал да съемкалар өтө кызык болду, өтө оор болду. Бирок буйрса аны февралда көрөбүз. Рахмат, ийгиликтүү болсун. Кино дагы деле эң бир чоң бир жогорку деңгээлде тартылыптыр. Албетте бул жаратуучулар Бакыт Осмонканов, Жеңиш, Майрамбек уулу, ошондой эле Адилет Осмоналиев жараткан ар бир тасма бул албетте эң бир жогорку деңгээлде тартылат деген үмүт ар дайым чоң. Бүгүн мына келип эң бир сонун бир маанай барыбызга тартылады. Албетте бул жалпы 95 даже 100% кыргыз, биздин Кыргызстандын ар бир көрүүчүсү бир өзүнүн бир татыктуу бир басын бермек болуш керек. Буга абдан ишенемин. Жана ошол балдарга ийгилик, MB Pro студия чоңдогон ийгиликтерди жарата бергиле. Кубанычтабыз. Жай сезимдер калды. Аябай сонун кино болуптур, боорубуз эзилип калды. Как всегда бул Аяш 1, Аяш 2, Аяш 3 үчөө тең аябай сонун шедевр, мага аябай жакты. Өлтүрүп күлдүм. Сонун болуптур кино. Жакшы эс алып келиңер. Ооба, сонун эс алдым. Маанай кандай? Настроение? Ассаламу алейкум, курметті кыргыз эли, кандастар, бауырлар, сиздерге айтарым, осы фильмді обязательно міндетті түрде көріңіздер. Аяш 3 өте керемет, жақсы кино, себебі эмоциялар, керемет эмоцияларды сыйлайды. Фильм өте жақсы, барлықтарыңа кеңес берем. Бакыт байкемен иштешип көрдүңөр, Кыргызстанда кандай экен дегиле? Бақыт байкемен, сіздерге байке, маған ол енді інім болып келеді ғой, он же братишка же. Бақыт очень талантливый режиссер, талантливый комедиограф.
то, что он снимает, нереально действительно становится хитом, бестселлером. Я осы фильмге түсіп жатқан кезде мен байқағаным, расында да қырғыз халқы өте Аяш үшті өте жақсы көреді. Көшеде съемкалар болып жатқан кезде ел өтіп барады, ел жұрт өтіп барады. Аяш үш, Аяш деп поддержка беріп жатқанына қарағанда, Аяш расында да өте мықты кино екен. Бүгін өзім көріп, өзім келіп, өзім тамашаладым. Маған өте ұнады. Қазақстанның ремейкі версиясы Родной 2, я тоже там есть. Все. Эми мындан ары сизди дагы кыргыз кинолорунан көрө алабыз ба? Башка. Міндетті түрде кыргыз режиссерлар шақырса, мен міндетті түрде ойнап берем. Урматтуу достор деп кыргызча. Негізінде МБ Pro легендарный студия болып қалды Кыргызстанның içinde. Киносфера боюнча эң мыкты тасмалар тартып келет. Аяш 3-чү бөлүгү өзгөчө жакты. Биринчиси хит болгон. Экинчисинде аябай плотный болду. Эми чындыгын айтайын да, экинчиси аябай плотный болуп, бираз көп нерселерди түшүнбөй калгам да, мындай зритель дагы жетишпей калган. Үчүнчүсүндө сом болуп туруп, бир менен экини аралаштырып туруп, үчүнчүнү кылдырды. То есть шуткалары на уровне и мындай сюжетта толук мындай шашылбай көрүп отурсаң болот. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр YouTube'да күтпөй же бир жакка чыгат деп күтпөй, TikTok'тон көрбөгүлө көзүңөр ооруп кетет. Кинотеатрга келгиле, кыргыз киносун колдогула. Силер колдосоңор, биз да скоро жакында бир жакшы кино тасма тартып каларбыз, Всё, рахмат. Саламатсызбы? Блин, как всегда, на высшем уровне. Жаңы эле ошо Динара менен официально тааныштык. Моя мечта сбылась дейм. Жок, аябай сонун болду. Мындай, биринчи, экинчиси, үчүнчүсү артта калбайт. Алдыда. Поздравляю всю команду, азаматсыңар. Эми бакыт менен жеңиштин кинолорун баардыгы тең эле сонбош керек. Себеби дегенде ушундай бир күлгүн келсе, ушул эки адамдын киносун барсаң, точно жаңылбайсың. Анан Аяш кинотасмасы баары сүйгөн кинотасма. Бул часть обычно биринчи, экинчи жакшы, анан үчүнчүсү анча эмес болуп калат го. Буларда тескерисинче эмес. Үчүнчүсү да биринчи, экинчиден кем калбаган жакшы болуп тартылыптыр. Өтө кызыктуу. Эми баштан аяк күлдүк, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Баягы баары эле кыйкырып, каткырып эле, күлүп эле өтө сонун болуптур. Мага абдан жакты. Дагы эле аккуудай сулуу болуп жүрөсүңөр. Рахмат. Жылдан жылга биринчи, экинчи, үчүнөн дагы сулуу болуп бартасыңар да? Да, рахмат. Катуу эмне эле жанагы ат күлүгү камчы жакшыраак деп кой, бизди канча кыйнап эмне кылган сайын ошончо чыйралып атат окшойбуз. Үчүнчү бөлүгүндө кичине башкачараак образ экенсиңер. Өзүңөргө сезилдиби мындай үнүңүз катуу чыгып? Ооба. Мында баарыбыздан аябай ачылдык, өзгөчө мен. Баягы аял заты ичинде кош бойлуу болгондо бир башкача бир жан дүйнөгө түшүп калат го, жан дүйнөсү. Ошондой нерсени бергенге аракет кылдык. Эми ошону көрүүчүлөр түшүнсө, демек жеткириптирмин да. Көрүүчүлөрдү чакырып койсоңор болот. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Кыргызстан эли, коноктору, баарыңыздар биздин Аяш 3 тасмасына келип көрүп, чер жасып, бул жашоодон ошо жакшы нерсени ошо тасмабыздан көрө аласыңар деп кепилдик бере алам. Мына достор, ойдогудай эле элдин баары ой пикирин айтты. Жаман ой пикир бир да болгон жок, себеп дегенде өзүм да көрдүм, сонун кино болуптур. 19 октябрдан баштап бүткүл Бишкек шаарындагы кинотеатрлардан көрө аласыңар. Ал эми дагы бир жакшы жаңылык. Биздин YouTube каналыбызда 957 000 катталуучу бар. Эгерде 1 миллион катталуучу болсо, биз силерге YouTube каналыбызга курьер кино тасмасын бир жума чыгарып беребиз. Сонун жаңылык, ошондуктан азыр катталып, комментарий жазып койгуңуздар.